Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі талеміз ынтымақ туралы болмақшы. Бізде сөз бар, ырыс алды, ынтымақ деп қойғыз. Ынтымақ бар жерде ырыс бар, береке бар, тыныштық болады. Қайсыл жерде ынтымақ болмай тұрған болса, береке кетеді, тыныштық кетеді, Аллахтың рахматы көтеріледі. Ынтымақ бола тұрған болса, экономика биік көтеріліп кетпесе дағын, социалдық проблемалар шешіліп кетпесе дағын, ал жерде дұшманшылық болбойды, көралбастық болбойды, ичтардық болбойды. Аллахтың жардамы болады. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, ар бир адам Аллах менен мамилесин оңдош керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген жер бетине эки коом, эки шаардын башын бириктирүүчү эмес, балким жалпы адам затын башыны бириктирүү үчүн келген. Аллах Таала Куранда айтат: "Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu". Барыңар Аллах Тааланын арканын, барыңар биригип Кур'ани Каримин, динин бекем кармагыла деп Аллах Таала эскертип жатат. Ошондуктан ынтымак кайерден башталат? Ынтымак ар бир адам өзүн оңдоодон башталат. Ички дүйнөбүздү оңдоштон башталат. Ар бир адам жүрөктөрдү таза кармоодон башталат. Мурдагы улуу алымдар айтышкан, эгер сен ахирет үчүн кыла турган болсоң, Аллах Таала сенин дүйнө иштериңе жетиштүү болот дейт. Экинчиси, "Мен аслаха сариратаху аслахаллаху аланиятуху". Ким өзүнүн ички дүйнөсүнө оңдой турган болсо, Аллах Таала анын сырткы дүйнөсүн оңдоп коет. Үчүнчү насааты, "Мен аслаха ма байнаху ва байналлахи аслахаллаху ма байнаху ва байнан нас". Ким өзү менен Аллах Тааланын ортосундагы мамилени оңдой турган болсо, Аллах Таала ал адам менен элдин ортосундагы мамилени оңдоп коет дейт. Качан ар бир адам өзүнү оңдоп, мурдагы улуу инсандар, улуу адамдар бири-бирине насаат кылганда ушундай насаат кылчу экен. Ар бир иште Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва таавану алал бирри ват тaqwa". Силер бири-бириңерге жардам бергиле, жакшылыкта жардам бергиле. Аллах Таалага такваларды жакшы көрөт. Кайсыл адам таква боло турган болсо, Аллахка көбүрөөк жакын болот. Аллахтын разылыгы, адамдардын разылыгы. Ушул экөө кайсыл адамда боло турган болсо, бул адамда толук Аллахтын неаматтары бар деп атасак адашпайт экенбиз. Аллах Таала аяттын уланысында айтат: "Ва таавану алал исми вал удван". Күнөө иштерде бири-бириңерге жардам бербегиле. Арам иште, жала жабууда, зулум кылууда бири-бириңерге жардам бербегиле деп бүткүл ааламды жараткан, сиз менен бизге көз берген, кулагыңызды уктуруп аткан, жүрөгү соктуруп аткан кудуреттүү зат эскертип жатат. Ошондуктан биз ар бир ынтымак келүү үчүн бир канча иштерди биз аткарышыбыз керек экен. Ынтымакты кетире турган бир канча иштер бар экен. Алардан биз сактанышыбыз керек экен. Ошолордун эң биринчиси, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Я айюханнас, афшус салам". Саламды тараткыла, жайылткыла дейт. "Ва ту'имут таам". Тамак бергиле, коного чыгыргыла, жоомарттык кылгыла деп Пайгамбар айтып жатат. "Василул архам", тууганчылыкты бекемдегиле, атаңар менен, апаңар менен, бир туугандар менен, тайке байкелер менен тууганчылыкты бекемдегиле дейт. "Васаллу биллайл ван нас ниям, тадхулул жанната биссалам". Түндү тирилткиле, түнү Аллахтан суруп, Аллахтын рахматын, берекетин сурагыла дейт. Саламатта бейишке киресиңер дейт. Ошондуктан биз ар бир учурда Аллага кайрылып, Алладан сурап, ынтымак келүү үчүн бир денеде болгула дейт. Пайгамбар айтат: "Бир денеде болгула". Анын мисалы, денеде адам бир боору ооруй турган болсо дейт, калган мүчөлөр
Оорусаң ооруй бер дебейт экен да. Кайгырат экен, көз ыйлайт экен, буту басат экен больницага карап, тил арызданат экен, кулак врачтын насааттарын угат экен, мээ ойлонот экен, баары кайгырат экен, таң атканга чейин кайгырат экен. Ошондуктан баарыбыз бир денеде болуп, ынтымак сактай турган болсок, ошо ынтымактуу элдин дейт. Каерде ынтымак боло турган болсо, ынтымак ал эки семьяда болушу мүмкүн, бир жеке мекемеде болушу мүмкүн, бир мамлекеттин ортосунда болушу мүмкүн. Ынтымак боло турган болсо, Аллахтын рахматы, канча жылдык жакшылыктар эрте келет экен. Баарыбыз Аллах Таала ынтымак менен жашаганга Аллах Таала жардам берсин. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллаhi rabbil alamin. Bi rahmatika ya Rabb.